өз манипуляцияларын алып жатат. Кыздар өз иштерин кылууда, жумуштарын бейтаптардын кайгуусу аябай көп. Сасык тумоонун толкуну күч алып, Ош облустук жаш балдар ооруканасы бейтаптарга толду. Мында бир күндө эле 1,5 миңге жакын оорулуу келип түшүүдө. Мындан улам дарыгерлер күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөн. Абалды жөнгө салуу үчүн аймактардан кошумча дарыгерлер дагы түнкү кезметке тартылууда. Мындан сырткары оорукананын 6 жеринде кабыл алуу бөлүмдөрү иштеп баштады. Азыр учурда сезондук оорулар, ОРВ менен жана грипптин кабылдоолору менен келген, өпкөсү жана өпкө жолдорунун жабыркоосунда пайда болгон оорулар. Айрыкча балдардын кайрылгандарынын саны, 1 жашка чейинкилердин саны аябай көп. Анан биз 2 айга чейинки балдарды кооптуу балдардын катарына киргизгендиктен аларды кетиргенге аябай оор болот. Себеби алар 1 сааттын ичинде абалы оорлошуп, кайра кайтып келип жатып калышы мүмкүн да. Андай балдарды биз сөзсүз түрдө 1 күндүк көзөмөлдөө бөлүмүнө көзөмөлгө алып калабыз дагы. Эгерде абалы туруктуу болсо, эртеси үй бүлөлүк дарыгерлерине жөнөтөбүз. Дарыгерлер түнкү кезметте 1 суткада эле 300дөн ашуун бейтаптарды кабыл алышууда. Басымдуусу 1 жана 3 жашка чейинки балдар. Орундуктар жетишсиздигинен абалы оорулуп кеткен гана балдар жаткырылып жатат. Ал үчүн кошумча керебеттер дагы даярдалган. Калганы үй шартында дарыланууга жөнөтүлүп жатыптыр. Оорукана 540 орунга ылайыкташса, бүгүнкү күндө анда 618 бала дарыланып жатат. Бөлүмдөрдүн бири өпкө оорулар бөлүмү болгондуктан 60 койкага эсептелген. Бирок учурда 85-90 бейтап жатып дарыланып атат. Биз ошондой эле кошумча керебеттерди уюштурганбыз. Анан пландуу түрдө кайрылган бейтаптарды чектеп жатабыз. Себеби мына курч кайрылган бейтаптарга учурда убагында жардам берилбей калса, алардын кабылдоолорго жана мерт болуусуна алып келгендиктен биз пландуу түрдө бейтаптарды чектеп, ошолордун ордуна кошумча керебеттерди коюп, керебеттер даяр. Учурда пулмонология бөлүмүндө 85 оору бар. Бөлүмдөрдө кошумча керебеттер уюштурулган. Курч респиратордук вирустук инфекциялардын өсүшүн дарыгерлер аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштырышат. Көбүн эсе балдар тумоону бала бакчадан, мектептен жуктуруп жатыптыр. Учурда грипп көп болуп атат да, балдардачы. Ошо көп болгонуна байланыштуу больницада аябай бейтаптар көп экен да. Ошого карабастан дарыгерлер ушундай бир аракеттенишип карашып атат да. Ошого ыраазыбыз. Кызым 2 күн бир аз жөтөлүп атты да. Анан 2-нчи күн дегенде ошо күчөп кеткенден улам алып келсем, шамалдап калыптыр өпкөсү дегенден, анан сразу эле жаткыза коюшту да. Ош шаардык жугуштуу оорулар стационарында да абал курчуган. Оорукана 180 орундукка ылайыкташса, бүгүнкү күндө анда 249 бала дарыланып жатат. Орундуктар жетишсиздигинен бейтаптар коридордо жатууга аргасыз. Биз үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчилерине кайрылдык, координаторго кайрылдык. Ошол жактан дарыгерлерди суранып, азыр күндө бир дарыгер, бир медайым менен биздин кабыл алуу бөлүмүндө жардам бериштип атышат. Күнүнө канча бейтапты кабыл аласыздар? Бир күнүнө биз 300гө чейин амбулатордук түрдө обращение болуп атат. Бирок ошолордун ичинен мындай сортировка болуп, показаниясына карап жаткызып атабыз. Күнүнө 60тын тегерегинде госпитализация болот. Жаш балдар гана. Белгилей кетсек, күз-кыш айларында сасык тумоо жана өпкөгө суук тийүү күчөп, жугуштуу ооруларды жуктуруп алгандардын саны артат. Адистердин айтымында бейтаптар көпчүлүк учурда оору өтүшүп кеткенден кийин гана ооруканага карылышат. Балдардагы жана чоңдордогу сасык тумоонун алдын алуу үчүн дарыгерлер гигиеналык эрежелерди сактоону, бет кап кийип жүрүүнү, эл көп чогулган жерлерге барбай сасык тумоого каршы эмдөөнү сунуштайт. Алмагүл Эрке, Байгызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.